Машалла. Анда суроолор бар экен, ушуга жооп берип коюп туруп, анан сиздердин бата дуаңыздар менен кетип калайын. Уруксатпы? Машалла. Так. Кыскасынан башлай берейин. Мында узун письмолорду коя турайын. Так, машалла. Анда мындай кылабыз. Ассаламу алейкум устаз, менин жолдошум Айтибек Чыңгызга дуа алып коесузбу? Айтибек Чыңгызга эмне дуа алабыз? Бактылуу болсун деппи? Кандай? Аллахым береке берсин анда. Береке деген сонда адамга жашоодо береке болсо жакшы. Береке дегенди мен дайыма түшүнөм. Береке деген көп нерсе эмес. Береке деген аз эле нерсе. Бирок көп нерсеге жетет. Түшүнүп атабызбы? Аз эле нерсе, бирок көп нерсеге жетет. Аз эле нерсе, бирок көп нерсеге жетет. Ошон үчүн айтам да, Алла Таала эмнекен шүгүр кылла дейт да. Аз нерсеге шүгүр кылла, канаат кылла, каниет кылла, ана мен көбөйтүп берем дейт. Биз билбейбиз да. Мен мындай дайыма эле айтам да, мына бул чиновник. Же болбосо бирок мугалимсиң, алган айлыгың 50.000 сом. Эртең менен саат 8ден кечки саат 6-7ге чейин иштейсиң. Бирөө бизнесмен, эртең менен каалаган убакыт барат, каалаганда кетип кала берет. Бирок сен 50.000 сом аласың, бул бизнесмен $10.000 табат күндө. Кара, сиздер үй салып атасыз, бала үйлөнтүп атасыз, үйүңүздү жакшылап той кылып атасыз, Куда сүйөк болот. Бул деле ошондой болуп атат. Эмне себептен субхана 50.000 сом алган адам менен $10.000 тапкан адамдын өкөн айырмасы болбой калып атат. Анткен себеп мынакей, бул жерде адалдан, эч бирөөнү урдабастан, Кудай Таалам берди деп субханалла ушул нерсе шүгүр айтып жүргөн себебинен ушунун жашоосунда береке бар. Түшүнүп атабызбы? Мына ушул нерсе. Мен да кошулар, мугалим кошулар таң кала берем, мындай карап коюп, субханалла. Карасаң кадимгидей эле, сонун, үйүндө карасаң баягыдай эле. Болгон нерсеси эмнекен? Бул нашүкүр, бул шүгүр айтат. Демек, аз эле нерсе жашооңдун жакшылыгына жете турган нерсе экен. Иса пайгамбар бир күнү бир жолдош бул бирөөнү кетип бараттыр. Анан айтып, 3 нан бар экен. Иса пайгамбардын. Баягыл жандаш жолдош айткан, сен кармап ал. Муну анан жолдон жейбиз десе, бай ач көздөрүң жолдон барат бирөөнү жеп алыптыр. Баяны жеп алат дагы, токтой турган жер болсо, экели нанга айтқан, бир нан гана десе, билбейм. Иса пайгамбар да айткан, айтып койчу, жеп алдым эле деп кой, жеп албайм мен сени десе, жок, дештеги мен билбейм дейт. Экели нан болчу дейт. Ошентип отуруп жолдон кетип баратса, караса, дагы айткан, айтып койчу десе, байды, жок, өлүп кетейин алган эмес дептир. Макул. Анан жолдон кетип бир нерсени Иса пайгамбар тийбисе, караса мындай аттын башында болгон мындай бир мындай кылсам да, момундай эмне дешеле, жанагындай алтынды мындай. Эмне дейт кыргызча? Туяк. Тай туяк, тай туяк болгон алтын да болуп калыптыр. Анан баягы ал эле, дегенче ол эле мен кармап алайын дептир. Жок дептир Иса пайгамбар. Сен жана нанды айт, точно жедиң беле жеген? Жок, жеген эмесмин дептир. Бул алтынды алме. Анда кармап ал жаныңа дептир. Баягы алтынды берери менен баягы Иса пайгамбар колунан кайра алып атат, нанды жедиң эмес, о жегем деп айттыр. Айтат экен, дейт, сен алтын үчүн ушундай бир өзүң жеген нерсени жанынан калпыңды ачып салдың эми. Сен дүйнөнү ушунча берилип кеткен турбайсыңбы? Ахиреттен коркпойт экенсиң, мен алтынды ал да келе нандарды алып туруп, анан жолго чыгыптыр. Бая жолдон келатып, 3 адамга жолугуп калыптыр. Анан караса, колунда алтыны бар. Бул алтын биз менен бөлүш? Десе, макул бөлүшөм. Биринчи бирөөң бар, шаардан тамак алып кел. Баягыл тамак алып келген жөнөптүр. Бараты ойлонуп өткөндө, так, эгерде өзүм менен ала турган болсом, алтын көбүрөөк болот тамага. Дептир да баягы тамакты алып, уулап салыптыр. Экөө сүйлөшөт экен, келгенде тигин өлтүрүп салалы дагы экөөбүз папалан бөлүшүп алабыз. Макул. Баягы келери мен аны экөө бири калып өлтүрүп салыптыр дагы, эмне аласыз? Сен менен бөлүшөбүз. Көңүм коюшту. Кел тамак жеп алалы, анан бөлүшөбүз десе, баягы экөө отуруп тамакты жеп ууланып өлүп калыптыр. Ошондо үчөөдөн өлүп калган экен. Кийин баягы Иса пайгамбар кайра келсе, баягы тай туяк болгон алтын жагылы жер жатат, болсо үчөө өлүп жатат дейт. Ошондо мындай айткан, дүйнө ушунчалык мал'унсуң дептир. Ушунчалык мал'унсуң. Сен азың да көбүң да зыян деп айткан экен. Адамдар бизде азыркы мезгилде дайыма эле көп болсо деген нерсеге кетип баштадык. Көп болуш керек бизге. Жок, андай эмес. Каниет деген сөз. Кыргыз атабыз илгертеден
Пайгамбар көбүнө шүгүр, жогуна кайыл деген. Канттар чын эле орусча эле окуп калып, кыргызча билбейт окшойсуңар, Жандан бери сурап коем, ар жагына өтпөйсү. Эмеге бардым, таласка барсам, бүт укмуш экен. Жалаң кыргызча сүйлөшөт экен. Билбей ооругандан бир эжеге бардык эле. Куран менен сүйлөп, бир самын берип жуунтуп бетке суу чачып чочуткан эле. Адаштым, түшүмөн туура эмес экенине өкүнөм. Түшүнөм, туура эмес түшүнөм. Абалым ошондон кийин оорлошту. Ооруган башталды. Абалым кандай болот? Эми шарият боюнча көз ачыкка барган негизинде аял кишилер имам боло албайсыңар. Эмне боло албайт экенсиңер? Имам боло албайсыңар. Экинчиден, күйөөңөргө башчы боло албайсыңар. Кимге башчы боло албайт экенсиңер? Эми айтып кое берлер, күйөөгө дегиле. Күйөөгө башчы боло албайсыңар. Не имеете права. Анткени Аллах айткан аны. Өйдө коюп койгон. Акыл айта аласыңар бирок. Жакшынакай сөзүн айта аласыңар. Момундай кылсак жакшы болсо кандай болот? Күйөөң деп койсо, макул деп коесуздар. Макулбу? Эми ошону биргеле аял киши чоң алима болсун, Египеттен, Иорданиядан, Меккеден окуп келсин керек болсо, эч качан бирөөнү дем сала албайт. Эч качан ал бирөөнүн тагдырына жанагындай чогултуп бир нерсе кыла албайт. Касиет масиети менен кошо болбойт, түшүндүңбү? Эгер келечегиңерди айтып баштаса, өткөн чаңарды айтып баштаса, ал уже шарлатан болот. Ал күнөө болот. Кимде ошону барып туура десе, имандан чыгат, мусулман болбой калат. Барсаңар жанында бир нерсе кылып, анан кийин карта аштырып, жанагындай төлгө ачып жүрүшпөйбү? Ошонун баардыгы тең шариятыбызда мусулман болбой калат уже. Жеңилдетсе болот. Жана төлгө ачканга баргандар чоң күнөөкөрлөр болот. Ал эми эгерде келечегин айткан адамдар ишенсе, андан капыр болот уже. Мусулман болбой калат. Ошон үчүн бабка, сапка, дапкалардын баарына барбагыла. Ошондой эле эркек дагы 5 жолу ажыга барып келсин, бирок субханалла жанагындай дин илими болбосо, дем салганы туура эмес. Мына ушундай. Анан тооба кылыңыз ким болсо да. Абалыңыз начарлаганбы? Анда субханалла, абалыңыз начар бактпай келсе дем салып берет. Намазды кантип калтырбай окусам болот? Туруш керек, окуш керек. Анан калбайт. Намазга дагы кем келе албай жатам, калып калат же унутуп калып жатам, жообуңуз чоң рахмат. Айттым го субханалла. Калып калбаш үчүн, жооп калбаш үчүн субханалла жакшы адамдар менен жүрүңүз. Инстаграмдан чыгыңыз, макулбу, Инстаграмдан чыгыш керек. Калып калбаш үчүнчү. Дайын жок бирөөнүн калпын көрө бербеш керек. Макулбу? Өтө чоң нерсе, субханалла ушул эки, өзүңөрдүн иманыңарды алсырата турган нерселерди көрбөө керек. Иман алсырата турган нерсе, азыр дагы бир нерселер чыгып калган. Жанагындай бир адамдарга эме берет да, буза тургандар бар. Адам буза турган нерселер бар. Кандай десек, ал буза турган сөздөр. Сен акылыңды туман кыла турган нерселер. Макулбу? Кээ бир нерселер калп болот. Диний болсо дагы калп болгон жерлер бар. Ал шариятка жок андай нерсе. Бирөө чыгарып койгон жөн эле. Ошол себептен жанагындай көп убакыттарда биздин динибизден артка тартып аткан бул алкы телефон. Пайдалуу нерсесин көргөнгө аракет кылыш керек. Анан сөзсүз, мынакей ким бекем болгусу келсе, мүмкүн болушунча багамдат менен эмнеке куптанды мечиттен окусун эркектер. Эгер аял боло турган болсо, багамдат менен куптанга бекем болсун, биякча оңой болот, оңой. Анан кийин сөзсүз жакшы чөйрөгө кошулуңуздар. Жакшы чөйрө. Ушакчылардын чөйрөсүнөн, картеждиктердин чөйрөсүнөн, алтын кассалардан чыккыла, улам кафеге барып, субханалла, жума сайын отура турган отуруштардан чыккыла, ушакчылардын жанында отурбагыла. Эмне үчүн билесиңер? Ушакчы, чагымчы, жалганчы бейишке, лайдылы жанында бейишке кирбейт. Түшүнүп атасызбы? Ушулардын жанында отурсаң, алардан иманың заиф болуп намаз окубай каласың. Дайыма намазды окуй турган адамдын жанында жүргөнгө аракет кылгыла. Такварагын карагыла, субханалла. Тилдирөөгүн сулуурагын, анан мындай кашы түзүрөөгүн карап албагыла. Ассаламу алейкум мырза, менин балдар, кыздарыма нерселерме дуа беришти. Иншалла дуа кылабыз. Дуа алсаса дуаларды.
Жолдошум менен 10 жылдан бери чогубуз, түйшүктүн көбүн тарттым, жолдошумдун жоопкерчилиги аз, калпты өтө көп айтат, бат алданат, такыр ишене албайм. Бир кеңешиңизди бериңизчи, кайын журтум дагы биз менен иши жок, 3 кызыбыз бар, Аллах ыраазы болсун, рахмат, жыргап жашай бериңиз. Эмне кылабыз эми? Жоопкерчилик аз болсо, түйшүгүн тарттым, Мага ушул суроо аябай көп келет да. Дайыма келет, дайыма жооп бере берем, тынбай элечи. Айланайындар. Мынакей бир бак бар, дарак деп коелу, дарак. Бирөө кара жыгач, бирөө терек, бирөө ёлка. Карасаң, бирөө алма, бирөө эрик, өрүк, бирөө бак. Эми карасаңар, бир бак бири-бирине окшош болбойт туурабы? Бирөө мөмөрөт, бирөө мөмөрбөйт. Кыргызда ошончо айтканда, теректей бой бергенде темени акыл берсин депчи. Ошол себебинен субханаллах, кээ бир адамдар да ушундай болот. Биз ар кандайбыз. Бир жаманга бир жакшы дейт. Кудайым ушундай экен. Сизди жакшынакай кылып жоопкерчилик кылып жараттыр, машалла. Күйөөңүздүн башка жоопкерчилик жагын карап эле, мынакей ошонун аркасынан машалла бир ишиңизди кыла бериңиз. Бул не повод, чтобы ажырашып кетиш, же болбосо ушундай бир күйөөм жаман, жок, жакшы жагы да бар да, ошон үчүн күндү кучактап жатасың да туурабы? Адамдын жаманы дайыма бар, болбой койбойт, жакшы дагы бар. Үй бүлөлүк баалуулуктун эң жакшысын пайгамбар мындай айткан: эң жакшы аял бул күйөөсүнүн айыбын жашырат, эң жаман аял бул күйөөсүнүн айыбын чыгарат деген. Кошуну дагы ушундай. Эң жакшы кошунанын айыбын жашырат, деген айыбын жакшылыгың болсо чыгарат экен. Демек, машалла сиз колдон келишинче машалла күйөөңүздү бир жакшы жагын карап туруп, мындай ыкташтырып, ошол жагына колдоно бериңиз. Макулбу? Эч качан субханалла, мындай 13 жыл деген нерсе чоң срок. Азыр көп адамдар мындай жанакыл Инстаграмдагы успешныйларды эле карап калган. Успешныйлар субханалла ал башка. Кээ бир адамдар деле өзү азыр эле мындай социалдык ролик көрүп келдик. Мынакей бирөөдөн карз алып аялына жанагындай кийимдерди анын алып берип койгон, күйөөсү болсо, аял болсо мына мени любит деп коюп жүргөн, карасаң сен ошого ишенип алгансың. Андай дебеңиздер. Эгерде күнүмдүк акчасын таап келип атса күйөөңөр, сиздин субханалла тамагыңызга таап келе турганчалык, кичине бир үйгө квартира жашата турганчалык, балдардын кийимче таап келип аткан болсо да, альхамдулилlah, шүгүр айтканга аракет кылгылачы. Шүгүр айткылачы субханалла. Мындан мынакей 20 жыл мурун эле, мынакей 20 жыл дебейинчи, туура 20 жыл мурун эле баардыгыбыз элечи лай үйдө жашаганбыз. Эч кимдин евро ремонту жок болчу. Бирок ошол мезгилде декен эң жаман алкаш болгон көчөдө калган эрин дагычы жанагындай тачкага салып алып, үйүнө чейин сүйрөп келгендер бар болчу. Мен ошону өз көзүмөн көрүп тачка менен далайын сүйрөп келгенмин. Апам ушундай эле, апам меники Куран жаттаган адам. 68'de азыр, 63 жашында Куранды толугу менен жаттаган. Ушундай кылат эле субханалла, көчөдө келатканда, советтер сөз болгондор келип туруп, деп бизде поворот болчу, тык-тык жып калчу байкелерибиз. Билишчи, бул жерде Кукубай бар, азыр баласына айтат, мени үйгө чейин чыдап коет. Ошого чейин чыдап келишчи. Анан балам жүр деп туруп, анан кийин тачка, атам тачка, 2 колесный тачкабыз бар эле, ошону мындай деп туруп, анан кийин деп үстүнө салып туруп, анан кийин Кукубай рахмат деп коюшчу да. Сүйрөп апарып, анан үйүнүн түбүнө төгүп койчубуз. Мен ошону далайын түрттүм ошентип. Ушундай адамдар бар үчүн дүйнө бар болчу. Түткүлөчү, пожалуйста, аялдар, түтүп эле кое бергилечи. Бул байкуш эми же өз жоопкерчилиги жок болсо, эчтекеси жок болсо, сен бүгүн чыдап кетсең, эмне кыларың бул эмне кылат анан дальше? Ошондой эле аялдар да бар, жоопкерчилиги жок, балит, тамак жасаганды билбейт, бирок бирөө чыдап жүрбөйбү ушун аялын деп. Ассаламу алейкум. Тажап кетпедиңиздерби? Айтып койгула тазасыңар, кетип калам. Так, суроом. Жолдошум 2 балам 5 маал намаз окушат. Мен такыр окуй албай жатам. Ниетим бар, бирок негедир эле баштай албай жатам. Өзүмдү күнөөлүү сезе берем. Дуа кылып койгончу, намаз окуталайын. Макул, дуа кылабыз иншалла. Күйөөңүз окуп атса, балаңыз окуп атса, ушундай нафси бар го, нафси. Ошон нафси 7 түрлүү болот. Ошонун бирөөсү лаввама деген бар. Нафси лаввама, эгерде адашып калбасам, ошол өзүн жектөөчү нафси деп коет.
Сиз азыр ушундай бир жакшы деңгээлге жетипсиз, өзүңүздү жектеп атат экенсиз. Ай атаң көр, мен да окусам эмне болот эле, көрүп алып, ай мен ушундай кылсам эмне болот эле деген деңгээлде болуп турат экенсиз. Машалла, бул жакшы. Эгер адам өзүн бир жаман, мындай бир күнөөлүү сезип атса Кудай алдында, демек сенин иманың бар деген сөз. Ушуну кылбай эле койсоң, ичпей эле койсоң болмок, ушундай деп өзүңдү жектеп атсаң, демек сен туура эле жолдосуң. Иншалла Кудай насип кылса, окуйсуз Кудай кааласа. Макулбу? Окуйсуз иншалла. Бул намаз ушундай бир чоң бир дөөлөт, буга жеткен адамдар башкача болот. Бул намаз дөөлөт, бул бийиктик, бул деңгээл. Намаз бул жөн эле адамдар субханалла мындай бир ушундай бир өзүн кул экенин билип, саждага жыгылып, убакыт бөлүп, күндүздүн суунда жуунуп, күндүн ысыгында субханалла ушу мечитке чуркап, таңгамал караңгыда мечитке чуркап аткан адам, ушундай кой деп даарат алып, тамагы бышып турса, баласы ыйлап турса дагы, кой ушу намаз окуп калайын, анан кылайын деп күйүп кетсе дагы намаз окуп аткандарга бул бакыт бул. Бул жөн эле нерсе эмес. Кээ бирде айтайын дейсиң, бул жөн эле адамдар көтөрөр, сабырдуу адамдар намазга турат. Байкап көрчү. 12 жашта балам бар, кээде төшөккө бейшептеп коет, эмне кылышыбыз керек? Рахмат. Мен мындай кылып атам, ушу жанагындай энурез деп коет муну. Балдар көп убакта жанагындай бир төшөккө коюп коет, бейшектеп жакшы сөз айтты, машалла, таза кыргызча айтты. Бейшеп деп турам. Муну жаттап алайынчы, бейшеп деп, жакшы машалла. Анан бул жолду мындай кылып атабыз. Оливковый май бар го? Оливковое масло бар го? Анан аны мындай ошо оливковый майга Фатиха сүрөсүн Алхамдулиллахи Роббил Аламин Ар-Рахманир Рахим валаддалинге чейин окуп, 7 жолу окуп, хүйлөп коесуздар. Анан кийин төшкө, табарсыкка, анан кийин бул шилиден баштап көпчүккө чейин, көтөнчүккө чейин мындай узундан сүйкөйсүз. 3 күндө бир сүйкөйсүз иншалла. Макул таманга сүйкөбөй эле, эч нерсе менен. Анан ошонун жанында туруп эле Ихлас фалак насты төшкө, курсакка, табарсыкка үйлөп туруңуз. Bir 3-4 gün kılıp görürüz inşallah. Eğer de görürsün de gün alış bol uzarıp başlayır. Biz abışta bu praktikanı cumasında 3 cuma kılıp atamız. Cumasında bir yolu okuyoruz. Düşün anan көп балдар içinde тоқтап қалғандар бар. Eğer de vraç bunda bir nesesi vraçқа da көрсөтүш керек. Eğer de bir yerine суық тиіп қалғандар, уколун алдыргыла, анда да болбосо, анда иншалла эмелек амал кылып көрсөңүздөр жакшы болот. Болбосо өзүңүздөр окуп неге убактарда өз иманыңыз эмерек болушу алсызбы? Анда молдокелерге алып келгиле. Молдокелердин кээ бирлерин карасаң жаман амал кылып аткандай сезилиши мүмкүн. Грубый болушу мүмкүн, же бир нерсе болушу. Бирокчу молдо күнүгө мындай адамдар шарият айтып тазалана берет, башкача тура берет. Анын мындай бир Кудай боло ишени башкача болот. Сүйлөп аткан сөз нурдуу башкача сөз болот. Ошон себептен машалла ошолорго дем салдырсаңар жакшыраак болот. Мен айтып атам, мына Кыргызстанда 5376 деди. 5376 мечит бар. 5376 молдо бар. Ошо молдонун любойуна барып субхана дем салдырсаңар, кадимгидей салып берет машалла. Эрменстан намаз окуп жүрүп таштап койсо болобу? Каалаган маалда окуп кааласа окубай. Жок, болбойт ал субханалла. Алла Таала субхана 5 маал намазды буйрган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 маал деп айткан. Ошол эмеде Алла Таала мевкут белгиленген убакытта намазды фарз кылдык дейт. Намазды субханалла тыштап окуган болбойт. Намаз субхана кебил айтышыңар мүмкүн, анда намаз окубай эле койгон жакшы эмеспи? Кээде окуп, кээде десе, жок, андай эмес субханалла. Бул деке намазды кээде окубай калып аткан болсоң да окуу. Макулбу? Окуу, токтотпогон. Окутуу эстерсиң, окуй бер. Мындай айтканда, акыр түйүп адамдын денеси бул жанагында бир пластилин сыяктуу да. Кандай форма берсең, акыр түйүп ошого көнөт. Мына мисалы алса, bir адам 3 маал тамак жеп көнгөн, обед жебей калса курулдайт, туурабы? Кээ бир адамдар мисалы спортко машыккан, эгерде машыкпай кала турган болсо эмне болот? Ал денеси ооруйт кадимгидей. Чуркабай калса ооруйт. Ошондой эле намаздагы бир ушундай бир көнүгүү адамдын ошол денеси ошого көнөт. Жутабызбы? Эми бир эле нерсе калат, бул сенин ниетиң. Ниетиңи Аллах үчүн, Кудайдын буйругу деп намаз окуй турган болсоң, иншалла бир нече убакыттын ичинде намазыңыз туруп калат, Кудай кааласа. Токтотпоңуз. Токтоткун болсо, мындай болбойт деп айтайын деп атам, бирок иншалла окуңуз. Так, жолдошума жубай иштеп жардам бере алабы? Же үйдө гана отуруп намаз окуп, балдарга тарбия берип үйдө болсо береке болобу? Иштебестен көбүрөөк береке кайда дейт. Иштебестен боло көбүрөөк береке кайда дейт. Машалла. Так,
аялы күйөөсүнүн ишканасына жардам берсе болот. Бирок субханалла ошого да кылбаганга жакшыраак. Шариятыбызда аялды ушунча деңгээлге чыгарган, анын иши көп деп эсептейбиз биз. Бала тарбиялаш эркектин колунан көп убакта келбейт. Кыла албайбыз биз. Чыдабайбыз. Мага особенный балдар деп келишет көбүнчөсү. Жанагындай аутизм менен, ЗП, РАС деген балдар бар. Өтө оор маселе. Ошол балага бир гана энеси чыдайт экен деп тооба кылдым. Ата да чыдабайт экен, кайната, чоң ата, чоң апа, тайата, тайыны да чыдабайт экен. Мен ушул нерсени көрдүм, бир гана энеси чыдаган. Ошондо деп түшүндүм мен. Демек аял кишинин жумушу бала тарбиялаш. Бул эркектин керелден кечке чейин жанагында бир заводдо иштеп жүргөндөн оор экен. Ошол себептен шариятыбыз аял кишинин иши бар дейт. Тамак жасоо, бала кароо, анын тарбиясында болуу. Машалла ошол себептен аялды иштебесин, алсызсыңар, жөн эле койгула деген. Анан экинчи нерсесин да түшүндүм да. Кайсы нерсени түшүндүм десем, айтайын эми жаман көрбөгүлө мени. Аял киши үйдө отурат экен, анан бир нерсе ошол мезгилде күйөөсүнө баш ийип турат экен. Бирок качан кичине акча тапкандан кийин күйөөсүн пит дейт да. 100дөн 90% аял ушундай болот экен. Кичине эле акча тапса, независимая сезип баштайт экен өзүн. Каалагандай басып, каалагандай туруп, короче, сен мен бакпагандан башылады экен да. Ушундай сөздү уктум мен бирөөнүн немесинде, аялына. Мулдыке, чоң ты паритесь деди да мага. Бизди мындай силер эметем деп атасың, он лох деди да. Мен көп адам менен сүйлөшөм да, мен ошолордун сөзүн буквально жеткизип берип атам силерге. Анан ошону уга бердим, канча аялдан уктум да. Он меня не может обеспечить, я сама себя обеспечиваю деп. Дегенде анан түшүндүм мен дедим да. Көрсө үй бүлөнүн баалуулуктарын сактап калуу үчүн аял кишинин субханалла күйөөсүнүн тапкан нерсесин жеп туруу, ошол бир мындай коомчулукта мындай үй бүлөнүн ажырашуусунан жана бузулушунан деградацияны алып келип жоготот экен. Менин түшүнүгүм бул. Андан кийинкиси дагы бир нерсени түшүндүм. Аял кишилердин субханалла акча тапканда короткон нерселерин түшүндүм мен. Бир нерсе, адам атабыз бейиште жаратылып, тажаган жоксарбы? Болду. Булам сурап коюп турайын. Так, 15-20 минутум калды. Аял кишилер Хава энебизде экен. Анан Хава энебиз бейиштин ичине киргенден кийин шайтан кошо кирди. Шайтан Хава энебиз менен эмес, ал кийин кирди да. Анан ойлогон аял ешип кириптир деп. Жок, андай эмес. Ал ошону жышып кирди. Кирди дагы анан адамга барды. Сен эмне? Жогол деди. Анан Хава энебизге келип туруп айтат экен, билесиңби деди. Эмне үчүн бул бакты жебе деп айтты десе, айтат экен, билбейм дептир. Анткени ал билиш не обязательно була. Дин ушинтип бузулду башынан. Ошол жебе деген бул дин болчу. Адам ата менен Хава энебиздин дини ошол бак болчу, шажара. Ошол жебе деген болчу. Всё. Эмне болду? Анан сурат, эмне үчүн жебе деген билесиңби деди. Десе, билбейм деди. Билип кереги жок болчу. Шайтан эгерде ушу бактан жесең, түбөлүктүү бейиште калып каласың деди. Каякта каласың дептир? Ошондойбу деп ойлонбостон барып туруп шарак деп туруп баягы үздү. Үзүп туруп, адам атабыздан чыккан. Адам Хаваны ушунча жакшы көргөн, эмне деген сураган жок. Мону жеп көрсөң деди, шаракты бир читип алды. Аялдын баардыгы тең ойлонбой калат экен бир нерсени. Эмоция, акыл көбүнчө иштетилбей кетет экен. Таарыган жоксарбы? Акылдуусуңар. Акылыңар жок деп айткан жок. Акылдуусуңар. Просто ошол нерсе калып калыптыр дагы. Мынакей, үйдө бир халан турса, экинчи халанды алып баштайт экенсиңер. Бир микроволновка турса, экинчисин алып башташат экен. Карасаң, эми жөн турган качты. Жөн эле турган болчу, эчтеке мешать берген эмес болчу. Кандай бирдей, эч кандай да толку жок болчу. 4 бурчтук, 3 бурчтук мындай кылган эмес. Не было толка? Ушуга 3000 сом коротуп атпайсыңар.
ладно, мейлі. Бирок субханалла айтайын деген нерсем, лучше силердин күйөөңөр таап, эгер туура кээ бар, күйөөңөр инвалид, иштей албайт, акылы жок, жана айткан жоопкерчилиги жок. Эми андай болуп калса эмне кылам эми? Мына Бактыбай келсе айтасыңар, Дамла, менин күйөөм момдо болуп атат. Буяк жагын кандай кылам? Сен мына райондун катибисиң. Мага ушунун бир жолун таап берчи, мен иштей берейинби, күнөө болбойбу кыяматта? Деп турган кийин мисалса, ушул молдокке келсеңер, карап туруп, күйөөсү мындай экен, жеңе могундай жерге иштесеңиз болот деп сизге жол таап берет. Антпесе аял кишинин жөнү субханалла дурус эмес. Бирок жакшы жерлери бар. Мисалы алсак, мен врач болушун каалайт элем аялдардын. Медсестра жанакы аялдарды караганга, эркектер гинеколог болуп турган кээ бирлер таң калышты. Астагфирулла. Туура эмес ал. Ошол эле мезгилде мына ар бир тармакта керексиңер. Мына ошол мугалим болуу, мисалы алсак, жалаң кыздарды окутуш үчүн, мисалы алсак кандай десем, мындай маданият тармагына ырчы болуп кетпегиле, калган тарабында субханалла. Тазалык тарабы деген бар. Мына ушул жерлерде окуп, ушулардын кылып өстүрсө, машалла шариятыбыз каршы болбойт. Аябай реакциячылардан, аябай фундаменталист болуп кеткенден алысмын. Бирок айтайын деген нерсем, ар бир нерсе адамдын акыл деңгээлинде эмес, Аллахтын буйрук деңгээлинде болгон туура болот. Так, машалла. Так. Кыргыз элибизге негизи эле аялдарыбызды кандай кылып динге алып келсек болот? Карап болгон жерде ойлоно берем. Аллахым ыраазы болсун. Өз жараткан жүрөбүз. Так, жараткан өзүбүз жараткандай жүрөбүз. Так. Суроом, кыргыз элибизде негизи эле аялдарыбызды кандай кылып динге алып келсек болот? Биздин бар эле динде. Биздин кыргыз элибиз бар эле динде. Түшүнүп атасыздарбы? Динде болгон эле нерсеси бир эле нерсе болуп атат десеңиз, анда жана мен айтпам адеп жагы. Адеп жагы дегенибиз кандай? Баардыгы тең Кудай дейт. Баары келме айтат, баары Куран окутуп атышат, баары нике кыйып атышат, баары жаназа окуп атышат. Анан бир нерсе, кээ бир нерселер мындай жакындашпай калып атат. Бизде ошол жан коом чөйрө жок кылып атат. Ошол себептен мисалы биз айтат элек, мына ушундай көптөгөн иш-чараларды өткөзүш керек. Мисалы жоолук маселесине келсе, мисалы динде эмес деп ойлошубуз мүмкүн. Жок, динде эле, бирок чоң күнөөкөр да. Түшүнүп атабызбы? Мисалы бирөө намаз окубай жүрөт да, ал өзү мусулман эле, бирок чоң мындай намаз окуган менен чоң күнөөкөр болот. Күнөө ошончо кыяматта Алланын алдында өзү үчүн өзү жооп берет. Сиз субханага дуа кылыңыз. Жакшынакай өз адебиңизди көрсөтүп, ушу сендей болгум келип атат деген алып келели биз. Түшүнүп атабызбы? Мына ушул нерсени ойлонгула. Ушул нерсе, мен ушул үлгү боло аламбы? Мен ушу башка мусулманды тартканга даярмынбы? Мен эмне үчүн ушундай, эмне үчүн мен тамек чегишим? Жок, мен башка мусулманга үлгү болушум. Жок, макруh чыдадым. Мен калп айтпашым керек. Жок, башка бирөө мусулман. Жок, мен калп айтпашым керек. Жок, мен бирөөнү алдабат. Жок, мен чынчыл болушум керек. Жок, мен жашоодо адал жашашым керек. Башка үлгү болоюн деш керек. Мына ушул керек. Ал эми бирөөнү жолукпа салбай жүргөн бул динде эместиги эмес, ал чоң күнөөкөр болуп атат. Динди түшүнбөй аткандыр балким. Түшүнүп атабызбы? Бирок мына шайтан алейхилана биздин баарыбыз тозокко түшүргүсү келет. А биз болсо субханалла эмнеге ошо тозоктон куткаргыбыз келет. Ошондон биз өзүбүздүн адебибиз менен, ахлагыбыз менен, жашоодо көрсөткөн тарбиябыз менен иншалла алып келели мусулмандарды. Так, менде чоң атам бала кезде окуп жүргөн эски Куран китеп бар, ошону сизге берейин дедим эле. Эгер туура көрсөңүз, ачып окуп турсаңыз жакшы болот эле. Мен азыр 60 жаштамын. Макул иншалла. Мына Бактыбай экен экөө сиз менен байланышат иншалла. Анан Бактыбай эке, эметти иншалла алып окуп эметебиз. Намазда туура эмес бирдеме кылып алсам, чат GPT-ге жазам. Ханбали мазхабында ушуга нерсе намаз булбайбы деп болобу? Ханафи мазхабын негизи эле ислам жөнүндө жазсам, токтоп сурасам болобу дейт. Тактап. Эми субханалла мындай болот. Чат GPT деген нерсе бул мындай айтканда сиздерге туура маалымат бере албайт. Негизинде бул чат GPT дин сурабагыла. Силер кантип үйдүн проектин чейим деп сурагыла. Дизайнерский кандай нерсе кылам деп сурагыла. Кантип мотивация алам деп сурагыла. Кайсы китеп окуп, бирок динди молдолордон алыш керек.
Динди устаздын алдында турап, молдудан сурайсың, молдудан сурайсың, Идрис молдудан сурайсың, мынакей Дамаламан сурайсың, субханалла, башкадан сурабайсың, молдудан, ахундардан сурагыла. Чат GPT-ден субхана дин сурабагыла. Мен акыл деген досум бар, фатва бөлүмүндө акылдамыла, жаш болсо досум. Субханалла. Ошол эки айта берет да, чат GPT-дин жакшы жагы бар дейт да. Анан мынтип сурасаң дейт, кээде туура эмес жооп берип койсоң, анан сен бул жерде туура эмес айтып койдуң десең, анан издеп жакшысын таап берет дейт да. Бирок илимдүү болуш шарт. Чат GPT-ни колдонуш үчүн сен аалым болушуң керек, дин сураш үчүн. Түшүндүңбү? Аны мен айтыш керек, прения кылыш керек. Ал кандай айтканда жасалма интеллект, ал бирөөнүн аркасынан курулган информацияны алып берет, маалымат. Ошол себептен маалымат алып атканыңарда, мынекей андан эмес, маалыматты молдодон алгыла, мечиттин имамына баргыла. Макулбу? Анан Ханафи, Ханбали, Шафи, Малики деген мазхабтарыбыз бар. Кээбирлери Ханбали мазхабында жүрөм деп, кээбир адашып жүргөндөр да бар. Анда эмес. Бизде Ханафи, Орто Азияда Матуридия деп өзүбүздүн жолубуз бар. Ошо Ханафи мазхабы менен туура турган аракет кылыңыздар. Google шейх, GPT шейхтен субханалла биз эме кылбайбыз. Алардан дин үйрөнбөйбүз. Андан биз замандын менесин үйрөнөбүз. Мен да колдоном, кээбирде Эрмек Тынайұлы ким деп жазып койдум. Бир нерсе деп айта берет, короче. 5 мал намаз окуп таштап койгондор насаат айтып бериңизчи. Айттым уже, машалла. Намазга кайткыла. Мен иман жоголуп бара жаткандай болуп жатат. Не кылсам болот? Бирок мен намаз окуйм, Кудайга ишенем. Субханалла. Иман деген сөзчү булдай да. Иман деген бул ла илаха иллаллах. Бир Аллага ишенүү. Эгерде кимде иман жоголуп барып Кудайга ишенбей баратам деген сөз болот да. Эгерде иман алсырап кичине күнөөгө баратам десеңиз, анда сизге айтам, эгерде аял болсоңуз, таалимдерге баргыла, жана сабак устаздардын сабагына баргыла, жакшы адамдарга кошулгула. Эркектер болсо, барып 3 күн даватка чыгып кел, иманың кубатталып калат иншалла. Зарядка алып калгыз. Жолдо кетип баратып касыр намаз каза болуп калса, казасын кандай кылып окуйбуз? Жолукпу касыр. Касырлы кылып окуйсуз иншалла, Кудайым насип кылса. Эгерде точно билген болсоңуз. Мен жолдошум казыр СИЗОдо 1,5 айдан бери биринчи жолдошум каза болгон. Кандай болуп кетти бияга отурчу? Устаз менин жолдошум казыр СИЗОдо 1,5 айдан бери биринчи жолдошум каза болгон, iyi болчу. 3 балам бар, бул экинчи жолдошум эле дуа алып коесузбу жана жетим балдарды ыйлаткан адам үчүн кандай айтат элеңиз. Биринчи жолдошуңуз арты кайырлуу болсун. Ал эми азыркы жашап атканыңызды иншалла Аллах берекесин берсин. Эми жеңилдик берип иншалла чыгып келсин. Анан эми жетим деген сөз кандай? Жетим деген мындай болот. Балакаттан өтпөй 12 жаштан ылдый болсо, ал жетим болот. Анан субханалла, атасы жокту жетим дейбиз биз. Атасы жок, бирок энеси бар болгон болсо, жетимге тегере берет. Эми томолой жетим болгонсо, анда нака жетим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде жетимдин башын сыласа, канча түк болгон болсо ошончо күнөөсү кечирилет деген. Дагы бир жерде алымдар жок, ал башын сылап коюп эле деп коймос. Балки ага жакшы тарбия берсең, жардамың берсең, окутсаң, жашоодо багыт берсең, ошол жетимге субхана жакшынакай бир туура жол көрсөтсөң, машалла, ошол жетимди мындай тыштап койбостон, элден мындай тепсетип койбостон карасаңар, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам томолой жетим болгон. Мынакей 6 жашы мындай төрөлөргө чейин Абдулла атасы өтүп кеткен. Андан кийин бир бат 6, бир бат 8 жашта субханалла энеси каза болуп калды. Анан мынакей деп кичине телчигип жашайын деп атса, Абдумуталип чоң атасы каза болуп калган. Мынакей деп атса, мен Абу Талибке берди. Абу Лахабка берейин деди. Абу Лахабтын жүрөгүн сен катуу деп туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды атасы чоң атасы Абу Талибке берди. Абу Талибтин өзү 9 баласы бар болчу. Караңыз кандай нерсе. Мына ушунчалык деңгээлде жетим болгон, жетинчилик ушундай пайгамбардын башынан өткөн болчу. Алла Таала Духа сүрөсүндө биз сени жетим кылып тыштап койгон жокпуз го дейт. Биз сени кайтарып турдук го дейт. Кандай десе, пайгамбардын үстүндө көлөкөнү койду Алла Таала. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өлтүрөбүз дегенден куткарып калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды керек болсо эмизгени алып кеткен Халима энебиздин баса албаган төбөсү чуркап калды го. Ушундай деңгээлде Алла айтып атат. Дегеним, ар бир жетимдин аркасында Аллах турат. Ар бир жетимдин аркасында Аллах турат коргоочу болуп.
Ким деген жетимди кыйнаган болсо, анын үйүн тартып алган болсо, ким аны субхана үйсүз калтырса, малсыз калтырса, Аллах Куранда маанисинде ушундай эмнекен үйлөнүү маселесине келгенде өзүңөргө байлыгын тартып алуу үчүн жетим кыздарды үйлөнүп албагыла деген. Түшүнүп атабызбы? Бул деген нерсе чоң маселе буяк. Ошол жетимдердин субханалла акысы оор, тузу оор. Жетимчилик субханалла Кудай салган башына салбасын. Жетимканага барсаңар, мына бул токмокто эле бар, бул жерде кыздардын немелери бар, мен билем. Көрсөң, жүрөгүң ооруйт кото. Буяка барсаң, жетим эмеге барсаң, мени алып кетесизби дегендечи, өңгүрүп бийлебейсиз дебечи. Мени алып кетесизби дейт. Биз болсо мындай жетимчиликти көрбөгөн ушундай эркен да, жетимдерге балдарыңарды кошо ала баргыла. Балдарыңарды апаргыла. Мен көбүн айтам. Көп балдар апарды. Мына силер деле ушул жерде тургандар. Бир күнү мына баарыңарда мына бар. Бул жерде карасам мына канча киши болсо ошончо унаа келди азыр. Баарыңардын машинеңер бар. Машинеге балаңды сал. Бир нече продуктун салып ал. Анан балдарыңа баратканда ушундай жетимдерге алды. Жетим деген эмне деп сурайт? Жетим дегенде балам жетимдин атасы жок, энеси жок, карар көрө жок, мамлекет үчүн багат. Ушулар бир көрүп келели деп көрсөтүп келгиле. Алардын керек болсо кирип баратканда жанагындай жыттанган жыты элечи. Жетимчиликтин жытын көрсөт. Жетимдердин тузу оор, абайлагыла. Субханалла. Имамдарга да ушуну түшүнүш керек деп ойлойм да булам. Биз ошо мен өзүм көп апарам. Мен өзүм Үммөт Кенжи коомдук фонд бар бизде. Ошо фонддун негизи менен көп жетимдерге жардам беребиз биз. Аябай кылат. Эми баягы эме эмес, өзүбүз апарып беребиз да, тандап элечи. Аябай уйкучумун. Бирок бир жерге барыш керек болсо, будильниктен биринчи турам дейт. Канча аракет кылсам да багымдатка тура албайм. Күйөөм уйкучу болгонум күйөөмө уйку жакпайт. Ушунун айынан урушабыз дейт. Туура уюшуш керек да сизде, уйкуп аласыз. Кантип багымдатка туруп уйкумду жойсом болот дейт, машалла. Рахмат. Кемчилигин айта билген адам өзү сон, машалла. Кемчилик деп эми мындай кыласыздар. Бир анча-мынча бир нерсем бар. Баары эле амал кылабыз. Эми кайсы десем, мынакей субханалла 33 жолу. Чарчадыңызбыз? Иш жок беле? Рахмат. Мен бүгүн сүйүнүп атам. Губернатор да жаныбызда отура берди. Анан бүгүн субхана ушуну биздин диний эме иш-чарабызда машалла ушул өзү отурса, мына жүрөгүң жылып, дагы сүйлөгүң келе берет экен да. Анткени булар кыяматта биз үчүн жооп берет да. Жооп бербейин деп отурат субхана. Могу үчүн жооп бербейсиң кандай. Иншалла айтасың, мен Эрмек молдон алып келип сүйлөткөм, айткам, намаз жөнүндө айткам, уру кылбаган деп айткам, мамлекетти ордубагыла деп айткам, жер талашпагыла деп айткам дейсиң машалла. Анан мына субханаллады 33 жолу, альхамдулилля 33 жолу, Аллаху акбарды 34 жолу, анан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир деп эмнесин бир жолу айтып туруп, анан ниет кылыш керек экен. Я Алла, мени багымдатка тургуз. Макулбу? Эмне себептен бул мурунку дүйнөлүк ишке туруп кетип атасыз? Анткени сиз анын максатын билесиз. Ошого барыш керегин билесиз. Барбасаңыз банкрот болоруңузду билесиз. Ошон үчүн турасыз. Ошол себептен муну дагы кылбасаңыз банкрот болоруңузду эстеңиз. Багымдат намазды окуган адамга Аллах өзү жар болот. Алла жардамчы болот. Багымдат намаз окуган адамга бир адам орой сүйлөсө, Аллах анын колдоочусу болуп, ага каршы баягы наалат айтып атканга, сөз тийгизип аткан адамга Аллах каршы өзү турат. Ошол себептен машалла, некен бир аз кичинекей ушам алып, анын ниетти турлап коесуздар. Кээ бир адамдар жөн эле чарчап атасыңар, жөн жашоодо элечи. Отура кал, 33 жолдон айтып, ла илаха илля вахдаху ла шарика лах айтып, анан бир аз кичине бир 2 мүнөт отуруп койсоң, кадимкидей күч келет. Бул Фатима энебиздин зикири болот. Фатима энебиз субхан ушунчалык чарчагандан Азирет Али чарчайт. Анан пайгамбардын кызы Фатима энебиздин күйөөсү да, бара атанган бир мага жардамчы алып келсең жакшы болот эле десе, пайгамбарыбызга барса караса эл көп экен. Анан сүйлөй албай кетиптир кайра. Кечинде пайгамбар үйүнө келип, "О Фатима, жана келдиң, мен сага көңүл бура албагам. Эмне маселе болду десе, күйөө балаңыз анча-мынча чарчап,
Анан бир жардамчы боло турган бирөөнү сурады эле десе, макул карайын. Бирок Бадырдагылар көбүрөөк муктаж болуп атат. Бадырдан согуш болуп, анан 70-тен ашкан сахаба көп өлүп кеткен. Ошондо жесирлер калып калгандагы аларга көбүрөөк жардамчы керек болуп калып, пайгамбарыбыз ошолорго берген көбүрөөк керек болуп атат дейт. Анан макул деп чыгып баратып кайрайт экен. Мен сага бир нерсе айтайын. Фатима, мен андан да жакшы нерсе айтайынбы десе, айтыңыз я Расулалла. Сен ушуну тандайсыңбы же жардамчы десе, айткан айтсаңыз көрөйүн. Субханалла, альхамдулилlah 33 жолу айт. Ла илаха вахда ва шарика лаху айт. Иншалла бул сага кулдан да жакшы жардамчы болуп берет деп айткан экен. Атам өзү стройкада иштеген адам. Эле сурай берет, устаз, сиз ушунча кантип илим алдыңыз, кандай десеңиз, кантип ушундай болуп атат, кандай сиздин сөзү өтүмдүү болот. Айтам, мен атамдын бул жеринен адал тер аккан себебинен ушул алдыңарда сүйлөп турам деп айтам дайыма. Атам өмүр бою балка какты. Өмүр бою плотник болду, субханалла. Мен да көптөгөн үйлөрдү курдум. Кээ убактарда мен тамаша айтып коем мындай, эми азыр бара албайм, просто көп убакыттарда үйлөрдү шыбап, нөлдөн баштап бул крышасына чейин жаап бере алам. Анткени атамдын жанында үйрөнгөнбүз биз. Анан атам бизди кладка кылып эле, кладка койгону барып, анан күнүнө 1000 же болбосо 1,5 миң коюшун керек деп кыйначы. Ал көрсө 7-разрядтагылар коет экен анчы. Мен билбеп турдум анчы, кийин түшүндүм да, разряд деген болуп турбайт депчи. Анан ошентип бир күнү чарчадым. Ана отурам. Эмне болсо, эстеп кеттим, ушуну айтып, да бир отуруп, я Аллахым күч берди. Эми ошондон бери ушул мезгилге чейин ушул эмени зикирди дайыма кылам. Адамдарды карайм, дем салыш керек болот, караш керек болот, сүйлөш керек болот, сабак кылыш керек болот. Мына бул жерге кирип келатканда машинада ушуну алып келип келдим. Алла күч бер дедим, иншалла. Бул өтө чоң жардамчы болуп эсептелет. Канча жол экен? 33 жолдан, Анан чоң айтылып койгон. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах лахул мулку ва хува ала кулли шайин кадир. Ай молодецтер. Аялым менен бактылуу жашоом күйөөсү өлүп калса ал так, эмне кетти бул? Аялың менен бактылуу жашоом күйөөсү өлүп калса, ал күйөөгө тийсе, аркы дүйнө ким менен болот? Ким менен болгуңуз келет? Сурашты, Алланын элчиси ким менен десе, адеп ахлагы жакшы менен деди. Эркектин адеп ахлагы жакшы болгон үчүн гүлда. Аялдар үчүн чыргалда. Аял кишинин адеп ахлактуу болгону, мулайымдуу, мындай сүйлөсө тили ширин болгон. Караса мындай адамды мындай караткандай, муну калам мондай турбай, мындай күлүп жайнап турса, машалла, эркек үчүн да. Ошол себептен адеп ахлактуу момун аял, момун эркек шариятыбызда кадыр баркы чоң. Адеп ахлагы жакшы, мүнөзү жакшы эркек, мүнөзү жакшы аял, субханалла. Түнү бою тахажжудта турган, күндүзү кечке орозоп турган адам соогун табат. Кээ бир адамдар аз эле намаз, 5 маал намаз окуйт, тахажжудка тура албайт, көп деле зикир кыла албайт, бирок эмне экен үй бүлөсүн багат, адеби жакшы, машалла. Кыяматта бейиште пайгамбар менен бирге чогуу кеткен жетелешпи. Адеп ушунча деңгээлде пайгамбардын жанына апарат. Ошол сенен ким ушундай акыбалда болсо, кимдин кайсы күйөөң сага алтыным сенсиз жашай албайм, сен менин аялымсың деп, сен бутуңду жуубаса да, субханалла, гүл бере албаса дагы, мына кез-кезде ошондой жакшы сөздү ардап турган болсо, сени сабабаган болсо, тепкилебеген болсо, сени түшүнүгөн болсо, чарчаган болсо, кичине жата туруңузда кичине бир жардам берген болсо, машалла, мына ошону менен бирге болосуң. Жөн эле болбойт. Да уландысы бар мунун. Бейиштин ичине киргенде аял кишилер ушундай бир башкача аял болот. Бул дүйнөдөгүлөр бейиштеги хур кыздар, хур айна ва хур айни. Бул бейиштин ичиндеги аялдар эки түрлүү атпайбызбы? Булар ушунча сулуу болот. Анан эркек киргенден кийин ага калаан тандайт. Ал ошентип көзү жайнап турган мезгилде андан эң бир ушундай асманда бирөө жылтап, бу ким дейт. Дегенде субхана бул бейиштин канчасы, мен ошону каалайм дейт. Барса, караса өзү аял экен. Бирок ушунчалык жакшылыгын көрүп, айтат экен, ушу аял менен болгум келет деп айтат экен. Мындай да вариант бар.
Демек субханалла эркек менен аял бейиште да ушунчалык деңгээлде болот. О, өзү бейишти сүрөттөгөн көптөгөн хадистер бар пайгамбарыбыздын. Көптөгөн ар кандай китептер жазган бейиш жөнүндө. Айланайындар, бул дүйнө бейиш эмес. Бул дүйнөнүн өзү жердин асты кээ бирлер убакыттарда бир адамдарга жакшы, кээ бир адамдар жердин асты жакшы. Кээ бир алымдар айткан, ey, бейиште бул дүйнө бейиш бар, тозок бар десе айткан экен, о, бул дүйнө бейиш бар дептир. Кандай бейиш десе, эгерде эркекти аялы сыйлап турса, аялды күйөөсү сыйлап турса, балдар ата деп турса, кыздары эне деп турса, каяш айтып үф дебесе, бир нече адамдардын кадыр бар кол, Куда 1000 жылдык Куда деп Кудасы менен чай ичип турса, мисал алса дейли. О, сүйлөшүп тура турган бир досу болгон болсо, бир карыздан кутулуп, жакшынакай бир рызкы таап тура турган болсо, анын үчүн бул дүйнө бейиш дейт. Бул дүйнө 4 нерсе бар дейт, бул дүйнө адам бактылуу боло турган. Бирок айта турган нерсе, бирине сый болгон жер бул дүйнөнүн бейишин башталышы. Бул дүйнөдө өзүңдүн жашооңду бейиш кыла албасаң, бир кемчилигин таап алып кордогон болсоң, бир кемчилигин көрүп алып субханалла өзүңдү кор туткан болсоң, анда сен бул дүйнөдө бейиш кыла албасаң, тиги жакта бейишти эмне кыласың умтулуп? Кыл бул дүйнөнү бейиш кыл. Кыргызда сөз бар. Бир нерсе айтайынбы? Өтө маанилүү сөз. О, 1000 күндүк бейиштен 1 күндүк түрүүлүк дейт. 1000 күндүк бейиштен 1 күндүк түрүүлүк деген эмне билесиңерби? Мен мунун чечмелесин окуп чыктым. Ушундай экен. Карагыла, 1 күн жакшы жаша. 1 күн сыйлашып жаша. 1 күн намаз менен жаша. 1 күн орозо, зикир менен жаша. 1 күн Алла жолунда жаша. 1 күн эч качан убактыңды текке кетирбе. Мына ошондо сен ошол бейишти 1000 күндүк түзөсүң деген сөз экен да. Мына ушундай. Клубка барган кыздарга эмне айтасыз дейт. Клубка барбагыла. Өзүнөн улуу аял алса эмне болот? Жакшы эле болот. То есть котуша. Эми жакшы деле болот, нито деле болот да. Эми жакшы болгон жагы апалуу болосуз иншалла. Нито жагы бала болуп каласың да. Не дейм башка? Тең мен тезек кабыл койгулай. Ушундай бир нерсе өтүп кетти да. Нике кыйганга барсам эле 4 бала болду, бир 22 жаштагы бала болду. 40-тагы бир аял деле субханалла 22 жаштагы бала эле нике кылып сүйүп калдык бир. А сен эмне кылып сүйүп атасың десем, эми устаз ушундай болуп калды эми. Кыя беремчи дейт, тиіп алайын деп. Чын бактыбай, сизде болот атты турабы? Момунча болот атты. Ошондой эми туура эми кээ бир убакыттарда мындай ооба туура кыргыз сөзү бар экен. Кызга бергес жубан бар дейт. Кызга бергес жубан бар дейт. Мына жубан деген бул эр көргөн аял. Эми бирөө бар субханалла эр көрбөгөн кыз бар. Эр көрбөгөн кыз анча-мынча болот. Эми баары эле акылдуу болуп коет. Мына анча-мынча бир кыз ал. Кыз да ал эчте көргөн эмес, эркелетин деп болот. Анан баардык мага зрелая керек деген чыкпадыбы? Жашоо көргөнү керек экен. Жок. Шариятыбыз аябай бекем кара. Мына бир хадис айтам, жетиштүү болот. Акылыңар бар болсо. Сахабалардын бирөөсү келип, "О Алланын элчиси, мен аял алайын." Жок, Айша энебиз келип, "О Алланын элчиси, эгерде курма бакта болгон болсо, курма өсүп турган, анан бышып жерге түшүрүп калган болсо, сиз кайсынысын алып жейт элеңиз десе, пайгамбар мен үзүп жемекмин деди. Айша энебиз түшүндү бул жерде, мен үзүп жемекмин дейт. Дегени субхана бул жерде Айша энебиз дагы даражасы көтөрүлдү. О пайгамбар өтөр алдында. Аялдардын баарын чогулуп айтып экен, мени уруксат берсеңер, Айшанын комнатасында жатайын. Кимдин комнатасында? Айша энебиз деп айтыш керек. Ал деген пайгамбардын аялдарын баары бизге эне. Түшүнүп атабызбы? Бизге эне болот. Эми кара. Дегеним ушунча даража эмне болду? Айша эне түшүндү. Деди, мынакей. Демек бул жерде ала турган нерсе ошол андан көрүп үзүп эр көрбөгөн. Субханалла, жана ала жипти аттабаган бир жакшынакай бир эрге тийсеңер, бул адамдын жашоосунда болгон чоң бир ийгилик. Медициналык жактан дагы
Адамгерчилик жактан дагы баардык тарабынан бир нерсе бар. Бир нерсе бар. Бул жашоону эч бир нерсе көрбөй тургандардан алуу шариятыбызда субханалла ошол сени физикалык жактан да, эмоционалдык жактан да, психологиялык жактан дагы жабыркашынан сактайт. Ошо. Дагы бир айтайын, айтпай эле коеюн. Бандиттерге эмне айтасыз дейт го? Бандиттер дагы эле барбы? Я. Жо, мамлекетибизде бандит нет уже. Алардын баары отрекаются от всего деген уже. Все. Аларга ишенбегил, болбойт. Хорошо? Анан бандит болбой эле калгыла, шептер. Эмне аласыңар, субханалла. Өзү зулум, залым, 3 түрлүү адамдын дуасы кайтарылбайт. Сөзсүз тиет. Биринчи, атанын балага кылган дуасы прямой тиет, түз тиет. Экинчиси, бул карыз болуп кыйналып турган адамдык. Үчүнчүсү, бул зулум чеккен адамдын, зулум. Залымдан зулум чеккен адам. Ошонун себебинен шариятыбызда каракчы жана эл тоноогучка жана чорди порнийларга жаназа өтпөйт, намаз окуса дагы. Мен мурун эле айткан болчумун, мага келишкен. Болду экен, чөз за дела, эмне үчүн муну айтасың деп өчүр деген. Мен өчүргөн эмесмин. Кудай жалгады, субханалла, ошондой эле 20 күнгө жетпей эле траптивди окуп кетишти го. Ошондой каракчылык деген кылбагыла. Бирөөнө бандит болуп, бирөөнөн тортуп алып, зулумдук кылып, жулуп алуу деген бул бирөөнүн акысына нахак кирүү. Нахак, акысы жок кирүү болот. Бирөөнүн акысы жок бир нерсе алганга болбойт. Күнөө болот. Так, ассаламу алейкум. Оюма жаман нерсе келе берет. Жаныма бирөө турса, ошону чаап же тээп салсам деген ой келе берет. Бул эмнеге дейт? Машалла. Дем салыш керек экен буга. Дем салыш керек экен. Бу да тээп кетпек экен. Так, дем салып коюш керек экен тоже. Азыр. Суроомузда намазды келинчегим менен жакында эле тургуздук. Үйдө экөөбүз окуганда мен имамчылык кылып окусам кандай ниет кылыш керек, толук түшүндүрүп бересизби? Келинчегим даарат алганда оозго суу алып гар кыла албайт, окушуп кете берет. Гар кылбай эле чайкап койсо болобу? Так, биринчиси субханалла, сиз аялыңызга имам болушту ниет кылбай эле аркаңыздан окуй берсин, имамчыга ниет кылбаңыз, болду. Андан экинчиси болсо гар ал гусулда эле. Деп суу жеткиресиз. Эмеде болсо, бул сүннөт болсо да оозун ичин чайкаса эле болду. Деп кереги жок. Макул ооз чайкап койсоңуз эле болду. 13 сүннөт бар, ошо 13 сүннөттүн ичинде ооз чайкоо, мурун чайкоо 3-3төн чайкоо да өзү сүннөт болуп эсептелет. Андан кийинкиси болсо кулакка, анан кулакка мындай иштебетиш бир жолу, анан бияка бир жолу тийиш мустахап болот. Кулак сүннөт. Түшүндүңбү? Анан башка масык тартуу болсо бул парз болот. Ошон үчүн мисалса бир адам эгерде гар только гусулда эле деп до конца жеткизгенге аракет кылсын. Халас. Биздин айылда бир апа бар. Кыт куюп балдардын жүрөгүн көтөрүп кирнелейт. Ошол туура эмес бул. Жөөттөрдүн маселеси да бул кыт куюучу. Туура эмес. Кыт куйбай эле койсун, Ал жөн эле пш дегенде ар кандай форма болсо, катуу жүрөгүн чыгып калып болмок белем. Акылга салып көрсөңөр бир нерсени. Мен жолдошум жана байкем абдан сонун адамдар. Бирок динде алсыз болуп жатышат. Кантип дуа кылсам болот? Аларды Аллах Таала динге бекем кылсын деп дуа кылыңыз, иншалла. Анан көп айтыңыз, байкелериңиз болсо. Ипотека үй алса болобу? Мурабаха деген ислам принциби деп кредит берет го. Ошол боюнча толук маалымат берип коюңузчу. Кандай амал кылсак тиштек үйгө жетебиз? Так, ипотека өзү шариатка туура келбейт. Бирок андартеген башка эмет да. Бул эмеде Эмил Андертеген деген дамла бар. Ошол кишиге барсаңыздар, ушул ипотека маселесин абдан катуу карап атат азыр. Анан ушул жака барсаңыз болот. Жоксо фатва бөлүнүп барсаңар, ипотека эмнең бар, кандай, бүт бар деп дагы ошол жумада. Анан мурабаха маселеси биздин Кыргызстанда тууралып атышат. Кээ бир банктарда Максат Ажыке, Жоорабай устаз, Тажидин дамла көптөгөндөр азыр ушул жерде эме кылып атышат. Ипотеканы карап атышат.
Анан ушуну карап туруп сүйлөшүп алсаңар жакшы болот. Кээ бир бар арамы бар. Ушуну көбүрөөк ушу эме болуп калышат. Анан мурабаха деген бир адам мисалы болсо мындай болот. Мына ким Алмаз сотка алайын деди. Анан менде сотка бар. Бирок эмне болду? Алайын десе тыйыны жок. Анан Бакыт байкемде тыйыны бар. Анан айтып атат менден сотканы сатып ал дагы. Анан Алмазга айтып атат да. Так, Алмаз мына сотканы мен алдым. Мен күтө алам. Бирок мисалы мен Эрмектен 1000 сомго алдым, мисалы 1010 сомго сатам деди. Анан кийин бул макул болду. Өкнөндө соода болду. Алла эмне рибаны процент арам кылды, соодан адал кылды. Өкөнүн ортосунда соода жүр деген эле сөз болот. Ал эми мудараба деген бар, бул инвестиция. Адамды мисалы бир нерсе акча берип, мисалы, бирок мударабада дагы ушундай нерсе, экөө тең эки тарапта мындай риск болуш керек да. Мисалы, мен баланча мага дивиденд бересиң деп айта албайт. Ал экөөнүн ортосунда мисалы сүйлөшүлгөн тартип менен кетет. Макулбу? А ипотеканы болсо ошо эмил андертегин жакшыраак билет. Сизди эсептеп көрөт да. Мен төрөлгөндө багып алышкан, өз ата-энем билбейм, баккан ата-энем билбейт. Төрөп качып кеткен, суроо өз ата-энем таап керек. Керек эле жок, эмне кылсам ошо. Мен ушундайга өтүп калды. Кыргызда сөз бар. Тура шариатта баккан баланын укугу жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Бирок кыргыздын эмесин карабай бергиле, тапкандык эмес, баккандык. Түшүнүп, ушуну эле карай бер, болду. Эч ким билбесе, анда машалла баккан ата-энеңди кайгыртпа. Алардын эмгегин баала. Аларды сыйла. Алардын айланайын деп ушуну атам, энем деп ошолорго подаркаңды бер. Ошону жакшынакай кара, көзүң кареңдей кара. Алла субханалла канча деген сен күнү субханалла бирөө чыштап кеткенде күн түн сен памперсиңди которду. Сен күнү түнү бакты, айланайын, айланып эле кете турган нерсе. Ошол себептендир балким ата бабабыз акылман болгон сени тапкандык эмес, баккандык деп айткандыр. Шарият маселеси бөлөк бул жагына келгенде. Эми жакшы жагына бүтүрөлү, машалла. Аллахым ыраазы болсун. Кант элине өзгөчө Алмаз, Дамылам, Бакыт байкем, мына уюштуруп аткан жаш балдарга, негизи бул жаштарга деп уюштурган болчу, бирок жаш деле көргөн жокмун. Баары эле экен. Эми авалки биздин сиздер менен өткөзгөн бир жакшы бир жыйыныбыз, бир жакшы бир жыйынтыга келет деп ойлойм. Ал биз сиздер үйгө барганда бир нерсе ойлоносуздар. Чын эле балким ушул бир бажыраган молдонун бир нерсеси турадыр я деп башкача бир ой болуп калар иншалла. Эми бирок сонун жыйын болду деп эсептейм, машалла. Аллахым ыраазы болсун. Бизден кетсе кечирип коюңуздар. Аллах береке берген болсун. Бакыт байкем дуа кылсын. Эмне экен? Так, талимби? Талим 11-ден 12-ге чейин экен. Экинчи микрорайонда экен, экинчи үйдө экен. Машалла. Бул талимге, бул жана кимдеги намаз үйрөнөм дегендер ошо барышыңар керек экен, Демек, Аллахым ыраазы болсун. Азыр Бакыт байкем Дамылам бул киши бияктын райондун хатиби болгон себебинен сиздер баарыңар башчыңар, канча имам болсо, канча мечит болсо ошол жердин башчысы. Ошол себептен машалла Бакыт байкем бир дуа кылсын. Ан дуа менен уруксат берсеңиздер, иншалла биз чыга берели. Макулбу? Макулсуздарбы? Ыраазысыздарбы чыгып? Нааразы эмессиздерби? Сөзү жакпай калган жокпу? Башы Аллах ыраазы болсун. Бир максатыбыз илахаңта максуди, ардока матулуби. Бир гана Аллахтын ыраазына жетиш максат, башка эч нерсебиз жок. Амин. Амин. Алхамдулиллахи роббил аламин, ва лакубатил муттақин, вассалату вассаламу аля расули Мухаммад, ва аля асхаби жамаа. Аламды жараткан Аллахка чексиз укугулар болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдар болсун. Урматтуу бүгүнкү жыйынга келип катышкан бир туугандар, жана Эрмек устаз, иншалла. Аллахым сиздерге ушу Аллахым өзү ыраазы болсун. Ушу жерде берилген суроолорго баардык айтылган нерселерден Аллах таала баары кабыл болгон болсун. Элибизде тынчтык болсун. Ошондой эле баарыбызды Аллах таала кандай күтүп кандай суроо берген болсок, ошо берген суроолорубузга өзүбүз ошолорго дайым бололук иншалла. Ошо менен бирге Аллах таала баарыбызды намазга кылсын иншалла. Үйүбүздө ислам дини болсун.
өзүбүздө ынтымак болсун, адеп тууралуу ушул жерде нерселер айтылды. Эң негизгиси адеп иншалла. Ушул Абу Ханифа биздин мазхаб башчыбыздан шакирти сураган экен да. Илим улукпу же адеп улукпу десем, ошо имам Азам Абу Ханифа адеп деп жооп берген экен да. Илимден дагы адеп өйдө турат экен да. Аллах таалам биздин ушу жаштарыбызды, балдарыбызды, кыздарыбызды баардыгын Аллах таалам адептүү кылган болсун иншалла. Дагы бир жолу эрмек устаз иншалла иним сизге Алла разы болсун. Алтындай убактыңды бөлүп ушул Ысык Ата районунун жамаатынын элине келип бизге бир акыл насаат суроо жоопторго кактана жооп берүүңүзгө Аллахтын сизге миңнети разы болсун. Иштериңде ийгилик болсун. Ар дайым иншалла жолуңуз ачык болсун. Илимиңизге илим кошулсун дагы иншалла. Жамааттарда ошо элге кылган кызматың ар дайым өркүндөй берсин. Элибизде, жерибизде мамлекет тынчтык болсун, бейкутчулук болсун. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Birahmatika ya rahmanir rahim. Sizga dag'ı kelib turibmiz. İmam sap attahiyatına taşak çok biri çok koysan uyuyor biri çok güzel. Bu altını versen bunun için molat iki artık salam verin olsun. Maşallah maşallah tabarakallah barakallah niyetler turlayla Allah razı olsun. Biz koldan gelişi hareket kıldık. Emir kayakka solga. Sol